Солтон Сары кенинде 18 кызматкер кызматынан четтетилди. Алардын алтын урдоого тиешеси бар жогу аныкталмайынча кызматка алынбайт. Бул Улуттук коопсуздук комитетинин берген маалыматына таянсак, алардын урдаган алтын кендериндеги кошулмалар базар баасында 4 миллион сомго барабар. Бул алтын кен тармагында, тоо кен тармагындагы биринчи жана акыркы урдоо болгон эмес. Мындай кылмыштар байма-бай катталып келет. Деги эле тоо кен тармагында тобокелдиктер тууралуу бүгүн биз сөз кылабыз. 5-каналда Учурда программасы эфирде. Сиздер менен түз эфирде мен Гүлмира Үмүталиева алып бармакчымын. Саламатсыздарбы? Бүгүн ушул тоо кен тармагындагы тобокелдиктердин алдын алуу же болбосо ушуларды кантип жоёбуз деген талкууга биз Орозбек Дүйшеев, тоо кен кишилер жана геология ассоциациясынын төрагасы чакырылган. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Карыбек Эмилжанович Ибраев, өнөр жай энергетика жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары. Куш келипсиз. Саламатсызбы. Өмүрбек Бакиров, Жогорку Кеңештин депутаты. Сизди дагы студиябызга келишиңиз менен кубанычта тосуп алдык. Шумкарбек Адылбек уулу, инвестицияларды алга жылдыруу жана коргоо боюнча агенттигинин директору. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Дал ушул биз тоо кен тармагындагы тобокелдиктердин алдын алуу боюнча сүйлөшүп жатып, биз ушул тармакта көп жылдан бери иштеп келаткан Орозбек Дүйшеевичке кайрылгыбыз келип атат. Негизи бул тоо кен тармагындагы урдоолор, кылмыштуу топтордун ушундай болбошуна аракеттер жасалып жатабы? Деги эле бизде качан бул тоо кен тармагы тартипке келет? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул тоо кен тармагы Кыргыз элинин байлыгы. Айтып коелу, ушул Кыргыз элине Кудай берген экен, кен байлыктары көп, суу байлыктары көп, суу энергетик байлыктары. Бирок бүгүнкү күндө тоо кен тармагы өтө оор акыбалда. Бул бүгүн эле түзүлө калган жок. Бул ушул биз эгемендүүлүк шартка өткөндөн баштап, бул тоо кен тармагына көңүл бурулбай, мамлекеттик саясат тескерисинен кетти. Ошон үчүн биз жакында бир жыйында айттым, бул ушундай акыбалга келгенин себеби тоо кен тармагынын бул сабатсыз, жоопкерчиликсиз саясат, анан коррупция. Мына ошондуктан айтып коелу, ушул тоо кен тармагы бул өзү татаал өнөр жай. Ушул Кыргызстандын ушундай байлыгы бар үчүн өткөн кылымдын 70 жылында биз 500 эсе өскөн өнөр жай. Биздин Кыргызстанда өнүккен эң алдыңкы технология менен иштеген комбинаттар көп эле. Мына бүгүнкү алардын практически жок, бир гана ушу кумтөрдү карап турабыз. Кумтөрдү жоготуп коюп атыштадык. Ошондуктан бул бүгүнкү эле калган эмес. Ошондуктан биз дайыма айтып жүрөбүз. Бул тоо кен тармагын терең реструкция кылмайынча иш болбойт. Бүгүнкү күндө ким башкарып атат тоо кен тармагын? Түшүнүксүз. Biz bilmeyiz kim emniyete cevap veriyor atkandığın. Ошондуктан бул маселе абдан чоң. Бул маселе боюнча биз 18-жылы абдан терең изилдеп, ошонун негизинде 6 пункттан турган кайрылууга кылганбыз жогорку бийликтегилерге. Ошолор ишке аштыбы бир жыл ичинде? Ошону мен айтып берейин деп атам да. Мына бул жакшы болду. Биз аны урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичке жеткиздик. А киши туура кабыл алып, муну мамлекеттик Кыргызстандын коопсуздук кеңешинде планда кошту. Аны өткөн жылы 30-январда карады. Абдан жакшы каралды. Биз абдан сүйүндүк эле. Мына эми кандайдыр болсо бир жылыш болот экен алдыга деп. Бирок кейиштүүсү мына ошондо жазылган 10-дан ашык пункттан турган сунуштар, 50-ден ашык ар түрлүү иш-чаралар бар. Бирок бүгүнкү күндө алардын көпчүлүгү аткарылган жок. Бүгүн абдан капа болуп жүргөн кезибиз. Анткени эгер президенттин ушундай сунуштарын аткарбаса, эмнеге аткарылат? Ошондуктан бул тоо өнөр жайына чоң көңүл бурулуп, ишке алып барбасак, биз жоготуп койгонго мүмкүнбүз. Рахмат сизге. Мынакей өнөр жай жана энергетика жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары сиз отурасыз, Карыбек Эмилжанович. Айтсаңыз, мына президенттин былтыр коопсуздук кеңешинде каралган баягы сунуштары, ошондо эле жер байлыгы, эл байлыгы болуш керек деп, ортомчулардын бул
кандайдыр бир кызыкчылыгын коргогон же ошолордун алып сатарлыгына жол бербеш керек деп айтты эле да чындыгында. Ошондон бери мынакей 1 жыл болуп баратат. Эмнени өзгөртө алдыңыздар? Ошо президент койгон бардык тапшырмалардын кайсысын аткара алдыңыздар? Эми Коопсуздук кеңештин тапшырмалары боюнча 36 тапшырма берилген. Анын көбүнчөсү 26 тапшырма биздин комитетке жүктөлгөн. Анын эмесинин көбүнчөсү аткарылып атат. Биринчиден, конечно, азыр биз ошо жергиликтүү эл менен иштөө жумуштарын көп жүргүздүк. Ушул өткөн жылы ошо ар бир райондо биз көрүп атабыз, тоген келген жерге ушу эл көбүнчө эл киргизбей, компанияларды иштетпеген көп учурлар болуп атат. Ошон үчүн ошол түшүндүрүү иштерге көбүнчө биз эметтик, жумуштарыбызды эметтик. Андан тышкары мыйзамдарга да өзгөртүү киргизип атабыз. Азыр мына көп мурун лицензиялардын баары бияктан эле берилип атат деп көп эмелер болчу эле. Азыр болсо жана Кумшагыл, Чопо ошондой кендерге ушул жергиликтүү районный администрацияларга укукту бердик. Алар лицензияларды, свидетельстволорду ошол аркылуу ошолор берип атышат азырчы. Ошол жанагы биз өзүбүздүн укуктарыбызды бөлүшүп атабыз. Жергиликтүү эмелер менен региондор бийликтер менен региондор өнүктүрүү боюнчачы. Андан кийин азыр биякта айткандай ушу коррупция деп бул болгон окуя боюнча айтып коеюн, бул коррупция эмес, бул криминал урду эле болду да. Бул мыйзамды эми кандай десек, бул ушул кадимки урду эле иш болушту. Эмне үчүн ушундай кен байлыктары чыккан жер ресурстарын көзөмөлдөө, ошону мамлекеттин казынасына түшүүгө тыкыр изиликтөө жасалып, ушул кызыкчылык болбойт да, мамлекетке түшсүн деген кызыкчылык эмес, жеке сол чөптүккө солуп калууга кызыкчылык көбүрөөк болгондо эмнеге жол берилет ага? Жок, эми биякта бир жагдан балким көзөмөл азыраак жетишсиз болуп атат. Азыр 2,5 миңден ашык лицензия алган эмелер бар, көп компаниялар бар. Бирок булар мыйзам түрүндө иштесе мындай иштер болбош керек. Ошон үчүн бияктан баарыбыз чогуу иштешибиз керек. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү органдар, ушул коргоо эмелер органдар чогуу иштеп, ушундай жумуштарды эметпеш керек. Жол берилбейт деген мен бул биринчи жана акыркысы эмес болуш керек. Анткени дайыма эле байма-бай ушундай криминалдашкан жаңылыктар чыгып калып атат. Эми биз ушу Өмүрбек мырза Каримовичке кайрылсак, жогорку кеңеште ушу сиздер жер ресурстары, жер казынасы боюнча комитетте иштеп атасыздар. Негизи ушу мыйзамдарды өзгөртүү боюнча кандай сунуштарды кабыл алып, ушу жакын арада өзгөртүүлөр болот? Анткени бул инвестициялар тартуу, ошол эле учурда жергиликтүү калк менен экологиялык шартта иштөөдө дагы бир кандайдыр бир өзгөчөлүктөр эске алындыбы ошол коопсуздук кеңешинен кийин, президенттин сунуштарынан кийин? Рахмат. Мына жер казынасы жөнүндөгү мыйзамда так жазылып турат. Мына 2-чи беренесинин 4-чү пунктунда бул жер казынасыны, мамлекеттик жер казынасыны өкмөт саясатын жүргүзөт деп жазылып турат да. Өкмөт толугу менен саясатын жүргүзүш керек. Биздин кен байлыктын жер казынасынын. Мына ошол эле мезгилде 2017 жылы премьер-министр өзүнүн токтому менен 570 токтомду чыгарган. 570 токтомдо мына ушул биздин Кыргызстандын байлыгыны, ушул элдин байлыгыны жеке жанакы лабораторияларга, жеке менчик, чет элдин жеке менчик лабораториялары аныктасын, арыздануучулар мына ушул жерге кайрылсын деп премьер-министр ошол кездеги Сапар Исаков токтом чыгарган, 570 токтом. Мына ушул 570 токтомду мен жогорку кеңештин жыйынында дагы көп мына ушул ГКПНдин жетекчилерине көп мен айтып келгенмин. Бүгүнкү күнгө чейин мына ушуну карап чыкпайт. Коопсуздук кеңешинде дагы мына ушул президент тапшырма берген буларга, ушул жетекчилерге 1 май 2019 жылы карап чыккыла деп. Мына 570 токтом бул мындайча айтканда мамлекетке, элге караманча каршы чыккан токтом болуп эсептелет да. Анан мына карап көрсөңүздөр, мына мыйзамдар боюнча
570 токтомду колдогон бул жерде мыйзам жок. Өкмөт өзү мыйзамдарды чыгаргандагы мына ушул жеке компанияларга жол ачып берген. Биз азыр мына жогорку кеңеште бир мыйзамдарды долбоорун иштеп чыгып атабыз. Мына ушул жеке жанакы независимый деп коет, көз карандысыз ушундай компанияларды жокко чыгарып, толугу менен мамлекет көзөмөлгө алыш керек. Элдин байлыгыны, жер казынасыны мамлекет көзөмөлгө алыш керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы мына жогору жакта айтып кетти. Бул 1000ден 1 эле фактысы да мына уурдоо болду деп атпайбы жана. Ачыкка чыгып калган. Ачыкка чыгып, бул 1000ден 1иси да. Буга окшогондор канчалаган болуп атат, бирок көмүскөнүн аркасында болуп атпайбы? Мына ушунча жылдан бери болуп келип атпайбы? Көрүп атабыз, угуп атабыз. Мына ошондуктан мына ГКПНдин мына ушул биздин жер казынасын пайдалануу комитетинин жетекчилери мындай солгун иштегендигинин бир далили да бул. Мындайча айтканда, мына биз жеке менчик компанияларга элдин байлыгыны канча составында рудалар, концентраттардын составында канча алтын, канча күмүш, канча жез бар экенин биз ошолорго аныктатып атпайбызбы? Мына андан сырткары деле биз учетто турганы алтын, күмүш, жезди гана учетко алат экенбиз. Ооба, калган бирок калганы бул жердеги коргоошун дагы башка элементтер толтура. Ана мен жана жакында дагы айтып чыктым, осми деген бизде мындай кымбат баалуу зат чыккан. Осминин 1 граммы $200,000 чейин. Буну дүйнө жүзү боюнча бир гана Казакстан экспортко чыгарат экен. Мына ушул бизге Казакстанга рудалар, концентраттар Кытайга, Турцияга ташылып жатат бүгүнкү күндө. Мына ушулардын учету жок. Мен мына ГКП немеге таможняга бажыга таможняга мен жөнөттүм запрос. Мына биздин экономика министрлигине жөнөттүм, налогко жөнөттүм, мына өздөрүнүн ГКПНге дагы жөнөттүм. Мына ушул мен сурадым, мына канча күмүш, канча алтын, канча жез чыгып кетип атат мамлекеттен. Мына ушулардын так учету барбы деп мен сурасам, мына мага жооп келип атат. Ар кимисинин ар кандай жооп. Бирөөсүндө сумма 6 миң тонна көрсөтүп атса, бирөөсүдө 18 миң тонна. Ошол эле компаниялар. Бир мындай бирдиктүү саясат, бирдиктүү бир мындай көзөмөл жок. Кимисине ишенерин билбейсиз. Ооба, мына ушундай. Сизге ушул мына мамлекеттик жер ресурстар комитетине айтылып калды, сиздердин ушундай шалакылык иштериңиздерден улам ушундай урдоолор же болбосо жер ресурстарындагы бардык эле элементтер эске алынбайт дейт да. Осми боюнча чындыгында эле бизде эң кымбат бул Менделеевдин таблицасында, анан бирок ошо экспорттогон кишилер да бар. Ошолор байып эле жатканын көрүп атасыз, бирок экспортто ошол көрсөтүлбөйт да. Жок, мен айтып коюшум керек, бул 570 постановление мындай, бул ар бир чыккан эме концентраттар бизде тройной контролдон өтөт. Бизден макулдашуу алат, Министерство экономикадан лицензия алат, управление драгметалловдон дагы баарын такташат. 3 жерден катты өтөт могу концентратты чыгарыш үчүнчү. Ошон үчүн бул биякта биз макул эмеспиз, биякта эме лаборатория боюнча айтып коюш керек. Биз Кыргызстан жагыңыз эмес концентратты чыгарып аткандар. Казакстандагы, Россиядагы, Кытай баары концентратты чыгарат. Бул эл аралык деңгээлдеги жасалган проект. Алар аякта деле жанагы Лондондо алган сертификат алган компаниялар анализдеп, ошол канча көлөмдө канча кайсы заттар бар экен, ошону чыгарып баарын ошол берет бизге. Ошол аркылуу биз уруксат заключение беребиз, анан Министерство экономики лицензиясын берет. Анан жанагы күмүш, жез, анан алтындан башка элементтер эсептелбейт деген аны айтыш керек да. Биякта мисалы эме алсак, руданы алсак, аякта элеме Менделеевдин 90% элементтери бар десек болот да. Анын баарын чыгара албайсың, потому что экономически целесообразно эме, выгодно эмес анын баарын чыгаргангачы. Осми деген бизден 10 ген чыгарып атышат, 10 генден концентрат чыгарып атышат. Бир да ошол гендерде осми деген биз андай эмени изилдеген эметкен запастары жок. Ошон үчүн көбүнчө көп элдер айтышат да, что
мындай башка редкий земельный эмелер, урандар бар, чыгып атат, анын баарын бирөөлөр алып атат. Анын баары алышкан жок, потому что аны чыгарган экономически выгодно эмес, эч ким эмете албайт. Если экономически выгодно болсо, анда бизде баланска запаста коюлмак. Сиздер экономикалык жактан эме анчалык пайдалуу эмес деген учурда дагы жеке бир адамдар ушуларды экспорттоп жүргөнүн билебиз да? Мисалы үчүнчү. Жок, Бирок чындыгында базар басында, рынокто экспорттаса, это алар, значит, кандай жашыруун ошого эмне үчүн жол берилет дейм да? Нелегально чыгарылып атат. Ага жол жок, бирок эми мыйзамды нарушать эткен эмелер бар да, бирок мыйзам боюнча биз андай эмелер жолдорубуз жок да. Рахмат сизге. Азыр биз ушу Шумкарбек Адылбек уулуна берсек, инвестицияларды тартуу боюнча мынакей сиздерде ошо 1 жыл ичинде аралыгында чындыгында өзгөрүү болдубу? Ошо инвесторлорду тартууда, анан жергиликтүү калк менен ортосунда карама каршылыктарды жок кылууда. Саламатсыздарбы? 1 жыл ичинде чындап эле бир топ жакшы жаңылыктар да болду, бир топ негативдүү да жаңылыктар болду да. Эгерде негативдүү жаңылыктардан алып карасак, бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушул Джонжи Майнинг компаниясы иштетип аткан Солтон Сары дагы окуя. Бул ушул ачыгын эле айтып коюш керек, ушул айрыкча ушул Кытай өлкөсүнөн келген бир эле ушул токен тармагына эмес, башка тармактардан кызыгып аткан инвесторлорго дагы бир негативдүү сигнал болуп калды. Мунун себептерин өзүбүз билебиз. Бүгүнкү күндө мына жумушчу топ түзүлүп, кайра ушул бул маселени чечүү максатында кайра туруктуу багытка келтирүү максатында сүйлөшүүлөрдү баштаган турабыз. Ал эми бир позитивдүү болсо, бул ушул мына көптөн бери сөз болуп келип, мындай бир эффективдүү бир жыйынтыкка келе албай жүргөн ушул жер үй кени өзүнүн ишмердүүлүгүнө даярданып, жер үй кени мына быйыл 2020 жылы ушул биринчи мындай продуктларын мындай өндүрүүгө киришет да. Андан сырткары биздин агенттик дагы коштоп келген ушул Баткен областынын Кадамжай районунда дагы ушундай кенди анан цинкти кайра чыгарып, ошону иштетүү боюнча дагы биздин завод, ушул биздин проектлердин бири баягы өзүнүн тийиштүү процедураларын жүрүп атат. Ооба, ортодо туура айтып коюш керек, ортодо кээ бир учурларда инвесторлор дагы биздин мыйзамдарды так аягына чейин изилдей албай, көбүн учурларда ушундай мыйзамды баягындай аткара албай калган учурлар болуп атат. Ошол учурда биз өзүбүз кийлигишип, же болбосо жана токен өнөр жай энергетика жана ушу комитет менен биргеликте бул маселелерди чечип келатабыз. Албетте бул инвесторлорду бул тармакта абдан баягындай ойлонтурган, кооптондурган бул ушул жергиликтүү эл менен болгон диалог. Тилекке каршы кээ бир учурларда ушу жергиликтүү эл баягындай кээ бир учурларда туура эмес маалыматтарга баягындай ишенип, же болбосо туура эмес тыянактарды жасап, бир алдын ала бир баягындай ушундай кээ бир кадамдарга барып атат, бир такташпай эле. Ошонун негизинде албетте инвесторлор өзүнүн баягы бул жактагы баягы активдүүлүгүн же бир ишмердүүлүгүн жүргүзүү боюнча дагы ойлонуп калып атат. Бул боюнча дагы жергиликтүү элгелер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, тийиштүү профилдик мамлекеттик ведомстволорго биз дайыма байма-бай маалымат берип турабыз. Себеби деген канчалык баягы инвестор келгенден кийин сүйлөшүү иштерин жүргүзбөй, ага чейин ушул региондо токен тармагы боюнча ушундай потенциал бар, ушундайды өндүрсө болот деп алдын ала эл менен сүйлөшүп, элдин бир мындай айтканда макулдуулугун, же болбосо элдин бирдиктүү бир позициясын алса, жок биз буга жол бербейбиз, же бул себептер аркылуу деп, же болбосо биз макулбуз, бирок биз дагы ушундай социалдык жактан биз мындай шарттарды коебуз деген бир позициясы болсо, инвестор келгенде инвестор ошол жергиликтүү эл менен бирдиктүү бир позиция же диалог түзүүгө жеңилирээк болот эле дагы, ар кандай ушундай негативдик шарттардан алысыраак болот эле деген оюбуз бар. Шумкарбек мырза, бирок ушул сиздер социалдык пакеттерди лицензия алганга чейин жергиликтүү эл менен макулдашып алуу боюнча механизмди иштеп чыккан жоксуздар да? Азырынча ал мурдагыдай эле шартта берилип атат лицензияларда. Мындай социалдык пакеттерди берүү боюнча
бул мыйзамдага да кирген. Анан бул жерде ар бир жанагы ар бир токен байлыгынын өзүнчө болот да. Себеби мына буга чейин айтып кетпедиби? Кээ бир токен байлыктары ооба финансылык жактан абдан рентабелдүү жана ал өндүрүлгөндөн кийин анын баасы түшпөйт же мындай ар кайсы учурда сатса болот. А кээ бир учурларда климаттык абалга жараша, дүйнөлүк базардагы баага жараша өзгөрөт. Ошондуктан инвестор дагы андай токен байлыгына бир өзүнүн бир кандайдыр бир чоң акчасын жумшап бир кандайдыр бир тоокелчиликке бара албайт да. Ошондуктан мен ойлойм, жергиликтүү эл дагы ушул профилдүү ведомстволор менен сүйлөшүп, эгерде ушул территориясында кандайдыр бир токен байлыктар болсо, ошол жака инвестор тарта турган болсо, ошонун рентабелдүүлүгүн карап, ошонун экологияга болгон зыянын баарын бириктирип туруп, анан социалдык пакеттерди бир мындай сунуштаса, сураса, а кээ бир учурларда каршы болуп калат. Жанагы токен байлыгы бар, бирок социалдык пакет андан бир 5-10 эсе көп, шарттары баягындай суроо талаптары абдан жогору болуп кетти. Анан инвестор албетте андай шарттарга барбай калышы мүмкүн да. Бул жактан да ошон үчүн бир тийиштүү иштер негизи жүрүп атат. Мындан да уланат. Биз ойлойбуз, эми бул бир күндө, бир жылда чечиле турган маселе эмес. Элди акырын-акырындан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бир жакшы нукка алып келсе болот. Биз азыр алдын ала даярдалган сюжеттен кийин биз талкуубузду улантабыз. Анда эмесе сюжетке көңүл бурсак. 2019 жылдын 27 декабрында Нарын райондук Оттук айылында Мерседес Спринтер автоунаасынан 1,5 тонна салмактагы 35 капка салынган алтын кошулмасы табылган. Кармалган жүктүн көмүскө базардагы баасы болжол менен 4 миллион сомду түзгөн. Окуядан кийин жазык кодексинин коррупция беренеси менен иш козголду. Бүгүнкү күндө Солтон Сары кенин иштеткен ишкананын башчысы, алтын фабрикасынын директору жана адиси камакка алынган. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкармалыгынын материалдарынын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 319 беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Бул берене коррупция болуп эсептелет. Ал эми 2019 жылдын 29 декабрында ошол Солтон Сары кенинин башчысы, ошондой эле Алтын кен фабрикасынын директору жана ошол фабриканын адисти кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камакчайына киргизилди. Солтон Сары алтын кениндеги ишкана Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын өндүрүштүк филиалдарынын бири. Аталган кенде 150ден ашык адам иштейт. Ишкана Нарын районунун Эмгекчил, Миңбулак айылдарына тийиштүү Солтон Сары жайлоосунда жайгашкан. Тергөөнүн баштапкы маалыматтары боюнча буга чейин фабрикада иштеген айрым адамдар тарабынан кошулма чыгарылып, Нарын жана Чүй облусунун аймагында сатылып келген айтылат. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы бул факт боюнча ичара ийгиликтөө жүргүзүп, компаниянын 18 кызматкери убактылуу иштен четтетилген. Учурда УКМК тиешелүү ийгиликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Кыргыз алтын ишканасынын коопсуздук кызматы ички ийгиликтөө ишин баштаган. Азырынча жооптуу 18 кызматкер убактылуу иштен четтелди. Ал эми Солтон Сары алтын кени ишин токтоткон жок. Тоокен тармагы боюнча серепчи Дүйшөн Камчыбековдун айтымында Солтон Сары алтын кенинде катталган курамында алтын бар, 1,5 тонна концентраттын уурдалышы ишканадагы көзөмөлдүн чабалдыгын далилдейт. Ал өлкөдө тоокен тармагына мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулбайт деп кабатыр. Бул өтө эле баягы терс көрүнүш болуп эсептелинет да. Эми ал концентраттын анын алтындын баягы содержаниясы канча? Баягы эсептөөлөр бар турбайбы? Болжол эсептөөлөр бар. 4 миллион сомдун тегерегиндеги бул эң баягы продукт деп айтып коелу. Бир уурдаганда эле 4 миллион сомдун продуктун ушу кичкей комбинаттан уурдалып атса, бул өтө эле мындай начар көрүнүш деп айтсак болот да, начар көрүнүш. Кыргызстанда тоокен тармагындагы жемкорлук, жергиликтүү тургундар менен инвесторлор ортосундагы пикир келишпестик сымал маселелердин алдын алуу үчүн тоокен тармагына болгон саясатты толугу менен өзгөртүү зарыл. Учурда депутат Марлен Маматалиев бул багытта жаңы өзгөртүүлөр кирген мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Эгер мыйзам кабыл алынса, лицензия алуу жолу өзгөрөт. Сырттан келген инвесторлор казылып алынган алтындын 30% мамлекетке, калган 70% өздөрүнө бөлүп каларын айтат. Биз айтып атабыз, келгиле мындан ары билбейм эми канча алтыныбыз калды, көп деле калган жок, бирок ошол болгон алтыныбызды өзүбүзгө ыңгайлуу кылып колдонойлу. Раздел продукция деп коелу, 30%-ын кеминде 30%-ын биздин Кыргызстанга калсын деп атабыз да. Ушундай өзгөртүүлөрдү жолго салсак, мен ойлойм, bundan ары ушундай ар кандай ызычуулар же болбосо мына кече эле жакында алтынды уурдап чыгышты, ошогон нерселер болбойбу деген жакшы ниетте ушундай өзгөртүү киргизип атабыз.
Казуу иштери 1994 башталган Солтон Сары алтын кени Кең Бучук, Акташ, Алтын Төр деген 3 участоктон турат. Кен чыккан жердеги алтындын болжолдуу кору 20 тоннага жакын. Расмий маалыматтарга таянсак, мындан 2 жыл мурда Нарын облустук ички иштер башкармалыгы Солтон Сары кениндеги Кыргыз алтын ишканасынын кампасынан алтын кошулмаларын урдуу аракетин кармаган. Кийин ага тиешеси бар деген шек менен эмгекчилдик 23 киши сурак берген. Айжамал Бакытбек кызы, Талас Аманбеков, 5-канал. Биз кайрадан талкуубузду улантабыз. Кен тармагындагы тобокелдиктер боюнча талкуу жасап жатабыз. Орузбек мырза, айтсаңыз, бул эми бардык эле бийлик тараптар бардык эле билет, бирок ушул кен тармагындагы тартипти кантип келтире алабыз? Эмне бизге эң биринчи кезекте жасоо керек деп ойлойсуз? Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул кен тармагы татаал өндүрүш. Анан бизде дүйнөдө ушундай. Улам адам баласы өскөн сайын өндүрүш жаңыланат дагы, аларда иштештирилет. Мына ошонун негизинде биз жана айтпадымбы, 6 пункттан турган кайрылуу алганбыз деп. Ошонун бир 3-4-төөнө токтолуп кетейин, элге түшүнүктүү болушу. Биринчиден, бул кен тармагы терең изилденген мыйзамдын негизинде иштеш керек. Мындай мыйзам бизде жер казынасынын мыйзамы деп аталат. Бул мыйзам оңдолуп отуруп бүгүнкү күндө ушундай бошаламандыкка түшкөн. Маселен айталык, жана лицензияларды берүүдө ким кааласа бере берет. Ошондуктан таламайга түшкөн биздин кенибиз. Мына бүгүнкү күндө колдо 2,5 миңден ашык лицензия берет. Анын ичинде 100ден ашыгы көмүр казууга, 150ден ашыгы алтын казууга. Мындай лицензиянын кереги бар бериштин? Кереги жок. Демек, биз мыйзамды тездеп оңдош керек. Ол бул жөнүндө көптөн бери айтып келатабыз, бирок ишке ашпайт. Мыйзамды түшүнүү жок адамдар жаза беришет. Мына биз кийинки 17-жылкы бекитилген мыйзамды канча жолу кайрылдык жогорку кеңешке. Целый конференция өткүзүп туруп сунуштарды киргиздик. Бирок алардын көпчүлүгү кабыл алынган жок. Ошон боюнча калды. Бүгүнкү күндө лицензияны ким керек болсо бере берет. Ошонун контроль жок. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, жана башында айтканым, ар бир өндүрүш адистештириш керек. Кен жана айрыкча мына бүгүнкү күндө бүт өндүрүштү, энергияды бириктирип туруп бир немеге алып келип койгон базар. Качан жетишет булар? Качан өзүнө өндүрүш менен иштешет? Бул жок. Ошону мына бүткүл дүйнөдө бул адистештирилген крупный компаниялар түзүлгөн. Алган эмес, бүгүнкү күндө транснациональный компаниялар түзүлөт. Анткени адистер туура түшүнөт, адистер бул иштерди билет. Ошондон мына мисалга айтып коелук, мына Кумтөрдү айталык. Кумтөр азыр жана Сентера деген компания транснациональный. Ал азыр 7-8 өлкөдө иштеп атат. Ошондуктан жерик комбинаты бүгүн иштеп атат жакшы. Ошондуктан бул адистештирүү маселени чечиш керек. Мына бирдемесине кебеле түшүнбөй айтып берет. Ой, мынча министерство түзүлмөй алабыз деп. Кеп министерстволук эмес, кеп башкада адистештирүүдө адистеш башкарыш керек. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе бул кен өнөр жайы, татаал өнөр жай. Ошондон илимди кошуш керек. Илим менен өндүрүштүн интеграциясы болуш керек. Ансы болбойт. А бизде эч ким түшүнбөйт. Кен маселен бүт мына бүгүн изилдеп атабыз биз. Бүтүн жогорку бийликтеги адистер органдарда бир дагы адис жок кен тармагы боюнча. Түшүнбөйт. Айтсаң, жазсаң, жооп жазып коет бир 2 пункттан, эчтеме болбойт. Ошондой эле мына айтып коелук, жогорку кеңештеги адистер жок. Адистер эми ошондуктан бул маселени адистер чечиш керек. Мына кийинки убакта айттык, мына жанагы жаңы түзүлгөн чечимге байланыштуу көп маселени адистер чечиш керек. Ошол адистер Кыргызстанда бар. Албетте көпчүлүгүн жаштар өсүп баратат. Бирок ал адистерди жумушка албайт. Маселен айталык, мына биздин изилдөөгө караганда биз эгемендүүлүк өткөндөн баштап биздин кен тармагын ошондой эле энергетиканы чет элдиктер башкарат. Маселен айталык, биринчи Акаевдин убагында Борис Бриштейн башкарган, андан кийин дагы башкалары. Мына бүгүн деле
ошолордун учениктери ар кайсы жерде отурат. Демек өндүрүшкө жардам берген киши жок. Мына бүгүнкү күндө өндүрүшкө жардам берген жоопкерчилик жок. Ошондуктан бул маселени чечиш керек. 4-нчү маселе кадр маселеси. Кадр маселени карап көргүлөчү. Эмнеден кадрлар бар? Мына бүгүн биз адистер коомдук уюм бир маселени чечели десек эч ким түшүнбөйт. Жазабыз, жооп келет, башка эчтеме. Ошондуктан мына жана айтканда, мен башында айтпадымбы? Бул тоо-кен тармагын терең реформа кылмайынча иш болбойт. Бул маселени айталык, мына Карыбек жана азыр жооп берип атат. Аны днем с огнем не найдешь на работе, потому что буларга ушунчалык жүктелген. Бир карасаң жогорку кеңеште, бир карасаң Министерство экономикада, бир карасаң башка жакта, булар отуруп иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан адис болмайынча чечилбейт. Мына ошондуктан бул маселени бизде жогорку кеңеште карап өзгөртүш керек, структура управленияны. Өндүрүштү өсөштүрүш керек. Masalan biz kança aytıp kelatabız. Birinci günden başta aytıp kelatabız. Rahmat sizin fikringizge. Oruzbek Düşeyç. Tarmağım boyunca azizleştirilgen uyum boluşu керек. Ушул сиздин пикирлериңиз боюнча кайра эле мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басарынан сурасак, Карбек Эмилжанович, мынакей чындыгында лицензиялар боюнча 2500 лицензия азыр учурда ушу тоо-кен тармагында берилген. Алардын баардыгын чаржайыт болуп, ошол эле учурда 41 лицензиядан ашыктары бир колдо болгондугу дагы чуу жаратып келген буга чейин. Ушуларды тартипке келүүдө бир кандайдыр бир жыйынтыкка келдиңиздерби? Эмне иш аткаралдыңыздар? Биз эми лицензия боюнча инвентаризация жумуштарды өткөрдү. Биз эмес, укук коргоо органдар инвентаризация өткөрүп атышат бул лицензиялар боюнча. Биз болсо Орузбек Дүшейевич айткандай туура мыйзам жагынан биз дагы өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Азыр ошон үчүн бизде тоо-кен боюнча ар кандай мыйзамдар көп болуп атат да, ошонун баары мыйзамдардын баарын жанагы бирдиктүү кылып бир кодекс түзсөк, ошол эмелердин баарын, ошо шарттардын баарын, эмелердин баарын бир жерге киргизсек, ошондо биз ойлойбуз, компанияларга да жеңилирээк болот, бизге дагы. Анан азыркы лицензиялар боюнча азыр туура айтасыз, 2,5 миңдей лицензия колдо бар, бирок мындай биз анализдеп көрсөк, анын где-то 30% практически иштебеген лицензиялар, бирок мыйзамда ушундай эме бар экен, жанагы платеж за удержание лицензия төлөп коюп кармай берсе болот экен да, ошол жагындагы бир биз мыйзамдан өзгөртпөсөк, ошол лицензияларды жокко чыгарганга жол жок. Лицензияларды колдо кармап туруу биздин казына үчүн деле пайдасыз болуп атат да ошондо, Эми алар ошол төлөмдөрдү төлөп атышат компаниялар, эми жылдын эмеси менен жалпысынан алганда 377 миллион сом ошол платеж лицензия кармоо үчүн төлөм эмеси баасы 377 миллион. Ортодон башкаларга сатып жүрүүдөн казынага караганда, мамлекеттин өзүнө караганда жер байлыктарын алар бизге караганда көбүрөөк пайда көрүп атышат го. Ошол эле көрсөңүз, бир эле мисалда Талды булак сол жекте деле билесиз да. Эми биздин мыйзам мындай эметилгенде, мисалы жаңы компания жаңы жерге келгенде изилдеп туруп, анан ошол чоң компанияларга саткандай жол берилгенде, бул эми эл аралык деңгээлде бул мындай практика бар. Бир кичинекей компаниялар келип изилдеп, анан бир кенди тапса, анан чоң компанияларга саткандай. Ошол жолго биз ошондой деп эметкенбиз, мыйзамга койгонбуз. Бирок тилекке каршы бизде көбүнчө компаниялар лицензияны алып иштебей эле эметип атышат да, спекуляция менен эметип атышат. Бул жолдорду дагы ошол жана кодекске киргизип туруп, жолдорун карап, же жанагы переоформлять эткенде төлөмүн өйдө кылып, мындай бюджетке көбүрөөк акча түшкөндө ошол жолдорун карап атабыз биз азыр. Азырынча бирдиктүү бир мыйзам, коомдук, мисалы үчүн адистер менен биргелешип бир мыйзам азырынча сунуштала элек. Жок, бир мыйзам азыр өзгөртүүлөрдү карап атабыз. Азыр жанагы коопсуздук кеңештин эмеси тапшырмасы боюнча жанагы 80% жумушчу жергиликтүү калкты болсун, 85% жергиликтүү товарлар алынсын деген ошол эмелерди карап атабыз. Бирок мыйзам баарын ошол эмелер менен чогуу иштешип атабыз, адистер менен. Рахмат. Өмүрбек мырза Раимович, биз кайрадан сизге кайрылгыбыз келип атат. Негизи бул талкууда
негизги өзөк келип эле мыйзамга такалып атат да. Ушул Тоо кен тармагында мыйзамдарды бирдиктүү кылып, бардыгын эске алып, ошо алымча кошумчаларын жасап чыгууга, ревизия кылууга мыйзамдарды мезгил келсе керек да. Ошо иш боюнча кандай жылуулар бар? Мындай да, дүйнөлүк практикада мыйзамды аткаруу бийлиги сунуштайт жогорку кеңеште. То есть мындай өкмөт мыйзамдарды сунуштап, өздөрүгө ыңгайлуу мамлекеттин экономикасыны коопсуздугуна ылайыкташтырылган мыйзамдарды өкмөт сунушташ керек. Дүйнөлүк практикада мына ушу 80-90% аткаруу бийлиги сунуштайт. Анан бул жерде мыйзамдар өзү жетишерлик эле мыйзамдар бар. Мына ал жерде мен жана жогоруда айтып кеттим, жер казынасы жөнүндөгү мыйзамда экинчи пунктунун экинчи беренесинин экинчи пунктунда ошол жерде саясатын жүргүзөт, өкмөт мамлекет саясатын жүргүзөт деп атат. Саясатын жүргүзгөндө мына ошону өзгөчө коргоого алынат, ошол жер элдин кызыкчылыгына пайдаланылат. Ал мына ушундай өздөрүнүн немеси мыйзамда каралганда, анан бул мурдакы 2017 жылдагы өкмөт башчы мына ошол мыйзамды четке коюп туруп эле өзү токтом чыгарып атат. 570 токтомду чыгарып, мына ошол токтомдун негизинде өзүнүн бир кызыктар тараптар менен бир мындай ушул токтомду карап көрсөңүздөр сиздер, ушул токтомдо мындай ачыктан ачык бир мындай лоббирование бар да, ачыктан ачык мындай бир кызыкчылык бар. Мына ошол кызыкчылыктын негизинде түзүлгөн чыккан токтом, токулган токтом болот. Ошол токтомдун негизинде бүгүнкү күнгө чейин иштеп келет. Мына биздин мамлекеттик комитеттин, мына биздин жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети. Эмне үчүн мына президент коопсуздук кеңеште жана жогоруда да айтып кеттим, 1 май 2019 жылга чейин срок берген, бүгүнкү күнгө чейин карашпайт. Мына ошол неме менен бул биздин Тоо кен тармагы бюджет образующий тармак болуп саналат. Бүгүнкү күндө карап көрсөңүздөр бюджеттин эң аз бөлүгүнү мына 10%ке дагы жетпей атат бюджеттин мындай 8%-ын түзүп атат. 7,5-8%-ын түзүп атат. Ички өнүм продукциясы. Мына ушуну биз 50%ке жеткирсек болот. Мына ушунун жанагы концентраттардын, рудалардын, кымбат баалуу биздин ушул кен байлыктарды мамлекет, өкмөт көзөмөлгө алыш керек. Бүгүн эч кандай көзөмөл жок. Чар жайыт, таможня башка информация берет, экономика башка информация берет. Азыркы мамлекеттик комитеттин жетекчисинин орун басары айтып атпайбы? Мына ал жерде айтып атат, лабораториялар боюнча. Дүйнөлүк практикада лаборатория деп мындай независимый деп кыргызчасы көз карандысыз лабораторияга эгер арыздануучу ошол мамлекет чыгарган корутундуга мамлекеттин лабораториясы чыгарган чечимге макул болбосо гана көз карандысыз ушул жанакы лабораторияларга кайрылганга укуктуу деп мына ушул дүйнөлүк практикада бул ушундай колдонулат. Биздин мамлекетте болбосо биздин ушул өкмөттүн иштеп аткан бүгүнкү мына жоболору боюнча, токтом боюнча түздөн түз мына ушул жер казынасын пайдаланып жаткан ишкерлер чет мамлекеттен келет. Көбүнчө бизде 90-100% чет мамлекеттин жарандары. Мына ошолор чет мамлекеттин жеке менчик компаниясыга кайрылып, биздин байлыкты, канча алтын, канча күмүш бар экенин мына ошолор аныктап атпайбы? Кептин баары мына ушул жерде турат. Аныктоодо мисал үчүн сизге ушу түз суроо болуп атат. Мисал үчүн эмне үчүн өкмөттүн чыгарган 570 токтом ушул убакка чейин президент майдын убагына чейин берсе дагы жокко чыгарылбай иштетилип жатканы тарабынан ошондой эле ушу лабораториялар боюнча. Эми лабораториялар боюнча биз азыр 570 токтомго өзгөртүү киргизип атабыз. Бирок ал толугу менен өзгөрбөйбү ал? Толугу менен өзгөрбөйт. Эмне үчүн дегенде азыр бирок баары көз карандысыз лаборатория аныктабаса. Эмне үчүн? Биздин лабораториябыз азыр даяр эмес бир жагынан. Биз дайыма ушинтип жүрө беребизби? Даяр эмес деп мисал үчүн. Биз аны даярдап бул 30 жыл болду да эмне үчүн биз кызыктар эмеспиз өзүбүз даярдаганга, өзүбүз аныктаганга? Бул лабораториялар алар международный сертификаттары бар, дүйнөлүк сертификаттары бар. Мамлекет деле алсак болобу? Мамлекеттик компаниялар алар менен чогуу
тең атаандашып рыночный условия болгондон кийин алар дагы ушул рынокто иштеп эметсе болот. Анан биз өкмөт жагынан контролдош үчүн атайын азыр эмеге токтомго өзгөртүү киргизип атабыз. Бир контрольный проба ушул мамлекеттик эмеге сакталып турат. Любой моментте керек болгондо ошол анализди эметип туруп текшергенге биздин укугубуз болот. Ошол туура эмес болуп калсачы, анан бул компаниялар эмелери менен жооп берет өзүнүн эмеси мененчи. Ушу туура эмес эметпесе. Ушул лабораториялык аныктоолорду көз карандысыз чет элдик компаниялардын жасашы дагы бул көп тобокелдиктерди айтып атпайбы? Мисалы үчүн аныктама бергенде айрым учурда туура эмес маалыматтарды, мисалы үчүн өзүнүн кызыкчылыгы үчүн же кыскартып, же кандайдыр бир башка маалыматтарды берсе, биз ага баарына ынана беребизби, мамлекет? Булар эми дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялар иштеп атат азыр биздечи. Деңгээлде атеисттер да келген билесиз да, Кыргызстандын Толкен тармагына. Сертификат эмелердин бүт баарлары бар да. Булар өзүнүн репутациясы менен жооп беришет. Азыр мисалы ар бир анализгечи булардын сапаты, анан бияқта да кичине балким туура эмес түшүнүк болуп атат. Мисалы гендердин баарын жалаң центральный лаборатория, өкмөттүк лаборатория анализдеш керек дегендечи, андай эме практика мурун Советтер Союзунун убагында болгон, только мамлекеттики. Азыр болсо биз рыночный условияда иштегенде ар кайсы компаниялар бияка келип лабораторияны ачып иштетип ошол анализдерди эметип атат. Ошол анализдер, мисалы компания ошол анализдер банктерге барганда алар ошол международный сертификат анализ деген лабораториянын эмесине ишенишет да. Ошон үчүн биякта мындай эме жок. Кыргызстандын мамлекеттик эгер ишканасы жасаган аныктамага ишенбейби? Жок, ишенет, если сертификаты болсо. Бизде кандайдыр бир, мен сизден бир эле суроого жооп алгым келип атат да. Биз Кыргызстан мамлекет катары өзүбүздүн лабораториябызды иштетип, өзүбүз аныктама кылып, ошого кызыктарбызбы, мамлекет? Мамлекет ага кызыктар. Ошон үчүн биз бул боюнча азыр дагы жумуштар жасап атабыз. Азыр биз жаңы эме ошол бизнес эме түзүп атат, проект лаборатория. Ошол да өзүнчө инспекторский служба ачып, жанагы оборудованиесин жаңыртып, бүт баарын эметип туруп, анан ошол деңгээлде көтөргөндөн кийин өзүбүздүн лабораториябызды, анан ушул жумуштарды эметиш керек. Бүгүнкү күндө бизде 10дон ашык компания бул жумушту концентрат чыгарып атышат. Азыр бул жумушту жасабай калсак токтоп калат 10 комбинат. Ошол 5 тоннадан алтын ушул концентрат түрдө чыгарылып атат да азырчы. Бирок буга чейин ушул маселелер көтөрүлбөй, дагы эле ошол иштер жүрбөй жаткандыгы өкүнүчтүү. Бизде Кыргызстанда мынакей 51 долбоор менен алтын кендери иштетилип атса, 53 кен казылып жатыптыр да алтын кендери. Мындан тышкары биз канча лицензиялар жөн эле тургандагы жаңы эле жогоруда да айттык, 2500 лицензия берилип, бирок алардын канча пайызы жөн эле берилген да. Эми сизге кайрылгыбыз келип атат, Жумкарбек Адылбек уулу. Сиз айтсаңыз, ушу инвестицияларды тартууда жергиликтүү калктан тышкары дагы кандай тоскоолдуктар болуп атат Тоо кен тармагында? Бизде мыйзамдарданбы, же болбосо кандай инфраструктуранын жоктугунанбы? Ошол эле учурда экологиялык дагы абал эске алынып атабы? Инвестицияларды тартууда айрыкча ошол Тоо кен тармагында жергиликтүү эл менен диалогду түзгөндөн сырткары, ооба сиз да айта кеттиңиз, бул инфраструктура маселеси абдан орчундуу маселе болуп эсептелинет. Себеби ар кайсы тармактарда электр энергия, суу, жол барган эмес. Бул кошумча бир мындай чыгак аша катары баягы инвесторго айтканда жүктөлүп атат. Кээ бир жана мен башында айтып кеткендей, эгерде ушул Тоо кени рентабелдүүлүгү жогору болсо, андан жана инфраструктуралык чыгашаларды жапканга дагы инвестор даяр болуп атат. Анан ошол эле учурда муну баса айта кетиш керек, кээ бир учурларда жергиликтүү бийликтин жанагы инвесторлор менен иштөөдө бир бирдиктүү же туруктуу саясаттын жоктугу да байкалат да. Себеби дегенде мына азыркча мына айрыкча мисалдар көп, жана айтып кетпедиби, жана кум, шагыл, чопону жергиликтүү элге берип койдук деп.
бирок бир учурлар бар, мына ички эле инвесторлор барып бир жерден бир кум шагыл алайын деп карьер боюнча кайрылса, инвестициянын көлөмү ашып барса бир $500,000 болсо, бирок жергиликтүү элдин, жергиликтүү бийликтин талабы $2-3 миллион тете да, жол салып бер, свет тартып бер, анан жарыктандыруу, анан мектеп, школ депчи. Анын баарын албетте туура түшүнөбүз. Бир инвестордун эсебинен бүт айылдын шартын оңоп алуу бул туура эмес да. Жергиликтүү бийлик, жергиликтүү эл туура кабыл алынып, эгерде бул келсе, бул инвестор келсе, бир шагыл иштетип барса, бир кандайдыр активдүүлүк болуп башка тармакка да таасирин тийгизет эле деп, ушундай бир мындай ой жүгүртүү керек да. Бул боюнча дагы маселе бар. Бул боюнча бизге инвесторлор кайрылганда биз дайыма ошол жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү эл менен сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Анан дагы учурлар болбой койбойт. Муну да айтыш керек. Кээ учурларда ушул жергиликтүү эл же профилдик ведомстволордун кызматкерлери мындай чинине карабастан өздөрүнүн кызматынан мындай кыянаттык менен пайдаланышат да, убактысын созуп, же болбосо тиги бир мындай эскертүү бербей эле тиги лицензия, бир уруксат кагыздарын алып коюп, анан кайра келиш үчүн кайра бир мындай штрафной круг деген түшүнүк, ошондойлордун баарын болгону бул балким бир инвестор аны түшүнүү менен кабыл алынат. Калган инвесторлор буларга түшүнүксүз да, анан туура кабыл алыш керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстан Орто Азияда баягы бир мындай инвестиция тартуудагы бул өзүнчө күрөш болуп атат, конкуренция. Жаңы өлкөлөр, мисалы Өзбекстан ачылды, Казакстан өзүнүн саясатын жеңилдетип келатат. Бул инвестиция тартуудагы бүгүнкү күндө бир өзүнчө күрөш болуп атат да. Ошондой күрөштү түшүнбөй, жанагы кызматтык ордун же болбосо географикалык абалын бир баягы мындай туура эмес пайдаланып, кыянаттык менен пайдаланып, же болбосо экология маселесин дагы ооба, экология маселесин биз деле мисалы мамлекеттик органдар кызыктар эмеспиз, биздин баягы өзүбүздүн жерибизди булгалап тепселегенге. Бирок ошол эле учурда жана биздин Орозбек агай жакшы айтып кетти, адистештирүү, адистик мамиле менен илимди колдонуу баягындай методикасы менен, усулдар менен колдонгондо экологияны да сактап, ошол эле учурда өндүрүшкө пайда алып келген мүмкүнчүлүктөр бар. Ошону изилдеп талдаган бүгүнкү күндө өтө сейрек кездешет да. Ошон үчүн тилекке каршы бизде азыр Нарын областынын Эмгекчил айылынын тургуну менен байланышка чыккан жатабыз. Ошон үчүн сиздин сөзүңүздү бөлүп койдум, Жаныбек Сопоев менен. Жаныбек мырза, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Сиз байланыштасыз биз менен. Биз учурда программасында Тобокен тармагында тобокелдиктерди талкууга алып жатабыз. Жогоруда биз сиздердин айылда жана Солтон Сары кени жайгашкан жердеги окуяны дагы маалыматтык негиз кылып алганбыз. Негизи ушу айтсаңыз, Тобокен тармагындагы тартип барбы? Сиздер жергиликтүү тургун катары эмнелерди байкап атасыздар? Бисмиллахиррахманиррахим. Тобокен тармагында биз ошол жакта эмгектенип иштеп келебиз. Бизде айыл тоо этектеп жашап келебиз. Биздин жашообуздун жарымы мал жан болгондуктан нарындыктар ошо жайлоо менен жан багып келишет да, элдин жарымы. Ошол Тобокен тармагында азыр кооз сүйлөп отурушат го, мыйзам деп. Анан жер усулар, экология, анан биз инвестиция тартып атабыз деп. Бизди инвестиция тартпай эле бизди Кытайларга кул кылып атышат. Бизге эч кандай мындай жерди алдындын деле эч кандай деле бизге эчтекенин кереги жок. Бизге өзүбүзгө калсын да. Мыйзамдуу түрдө деп айтылып атышат. Бул кооз сөздөр уже биздин кулагыбызга келип жетип бүткөн. Ошо биздин башыбызга туруп алып аткан, бизге лицензияны берип аткан, ким кайсы акчаны алып аткан баары эле билишет. Ал жерде отурган депутаттар, министрдин баары. Биздин Солтон Сарда чыр болгондун баарын билет. Анан ошонун баарын айта келсек эле мына мен түз эфирден айтып коеюн ушул. Биздин ушу карапайым элде жанагындай уюшуп топ чыккан жаштарды ушундай кысым кылышат да. Бирок андай болбош керек бир туугандар. Бул Алла Таала бул оорулук, жаман нерсени, саткынчылык, бул жер өзүбүзгө буйрулган нерсе. Биз жерди айта беребиз меники, бирок бул Алланын казынасы да. Бизге Алла Таала буйрган ошол жерди иштетели. Бирок иштеткен менен ушундай пайдалуу кылыш керек да. Бизге эч кандай Кыргызстанга пайдасы түшпөгөндөн кийин кен байлык Тобокен тармагын иштетип эмне кереги бар? Каналисттер унтөрдү талап кетип атат. Бизге мындан кийин бир 50 жылдан кийин арендага берип атабыз. Бизге таланган жерлер гана калып калат да. Биздин урпактарга эмне деп жооп беребиз? Акыретте ким эмнени жооп берет? Байсыңбы, кедейсиңби, акыры өлүмүңдүн астында, Алланын астына барганда, баарысы Алланын астында жооп берет. Абалын айтсаңызчы.
Жаныбек мырза, азыркы учурда ушу жогоруда айтылгандай бардык экологиялык нормалар, ошол эле учурда тартип маселеси сакталбай иштетилип жатабы? Тартип маселеси сакталып иштелип эле келатат, иштелбеген жерлери да бар. Багы миң кой аксак тексең менен миңдей ар кандай нерселер болот. Бирок кичинекей учкунду чоң жалынга айлантпаш керек да. Жергиликтүү эл азыр сиздер ошо кендин иштетишине сиздер кандай карап атасыздар? Биз ошол Жолжу майнинг компаниясына биз тескери эле карышыбыз, эл жапа тырмак көтөрүп чыкканбыз. Нарын облусу 8 ай биригип. Губернатор жумуштан кеткен, биз карышыбыз, биздин жайлообузду өзүсүн жайын эле койсун деп ушундай талап кылганбыз. Сиздер ошо жайлоодон алтын кенин казуудан көбүрөөк пайда таап атасыздарбы, жергиликтүү калк? Же тескеринче зыян тартып атасыздарбы? Ушуну айта кетсеңиз. Жергиликтүү калк мындан мурун, канча жыл мурун, 10 жыл мурун биз иштеп келгенде эч кандай кызыктыгыбыз жок, жардыруу жок эле. Эл мындай айтканда ийне менен кичинекей алган да. Булар 2 айдын ичинде Селый Солтон Сары 24 жыл иштеткен кен байлыкты булар томкоруп салды да. Экологияга бизге мындай нерсенин эч кандай пайдасы жок. Рахмат сизге. Пикириңизге бизге байланышка чыкканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Биздин программабыз аяктап бара жатат. Ошондуктан биз бардыгыңызга кыскача жыйынтыктоочу сөздү беребиз. Орозбек мырза Дүйшевич и Шумкарбек Өмүрбек Мырза Раимович, сиздер ошо жыйынтыктоочу сөздөрдү айтсаңыздар. Мен айтайынбы? Орозбек мырза, сиз баштаңыз. Бул баятан бери уктукка негизинен тартип жок. Кеп мында кыргыздын жакшы сөзү бар. Бөдөнөнү сойса да казапты сойсун дейт. Анан оюна келгенде түшүнбөгөн адамдар элдин айта берип бузуп атат. Маселен жакында эле мен сөз уктум. Ушундай эле билимдүү адамдар Кумтөрдө маселеси боюнча тоо көчүп атып туруп, Кудай бизге ушул сигнал берип атат деп айтып атат. Тиги жерде тоо эмес, атып кулады. Ошондуктан ар бир ишти жүргүзгөндө адистер, түшүнүктүү адамдар элге түшүнүрсө, элибиз биздин элибиз абдан грамотный, баары түшүнүшөт. Ошондуктан жанагыдай адистештирүү маселесин өтмөйүнчө биз оңолбойбуз. Рахмат сизге. Пикириңиз. Өмүрбек Мырза Раимович, сизге жыйынтыктоочу сөз. Мына жогору жакта мамлекеттик комитеттин орун басарын айтып кетти да. Биздин лабораторияны стандарттан өткөн эмес, эл аралык стандарттан деп. Биздин мамлекеттик комитеттин башчысы болуп отуруп ошол жерде мына элдин көзүнчө мына туура эмес сүйлөгөнү өтө мындай өкүнүчтүү да. Мына менин колумда турат, сиздер да калсаңыздар болот. Эл аралык стандарттан өткөн, аккредитациядан өткөн 2023 жылга чейин биздин лаборатория турат мына. Менин колумда турат. Эгер ошол жетекчи билбесе, мына менин колумдан алып алсын. Өзүнүн кол астында иштеген ишкана бул. Мына ушул биздин лаборатория 38 кымбат баалуу заттарды аныктай турган, элементтерди аныктай турган 38 ушундай элементти аныктай турган биздин лаборатория бар. Бирок ал ишке кирбей жатабы? Бул ишкананы, ушул лабораторияны, мамлекеттик лабораторияны иштетпегенге биздин ушул жерде отурган ушул комитеттин жетекчилеринин түздөн-түз өздөрүнүн кызыкчылыгы бар. Алар жеке менчик немелерге адвокат болуп алган булар. Түздөн-түз адвокат болуп алган. Мамлекеттен айлык алат. Бирок бир алтын казып аткан бир чет элдик компаниялардын немесин ишин көтөрүп чыксаң, ошолорду коргоп чыгышат. Рахмат сиздин пикириңизге. Ушул болууда. Сизге ушу кайчы пикир, бирок кыска жооп бериңиз, биздин эфир бүтүп калды. Кыска айткан Өмүрбек Мырза Раимовичке рахмет коеюн. Мен эме деп айтып атам, биздин центральный лабораторияда инспекторский функцияга азыр эмес аккредитациясы жок. Жанагы анализ жасай турганга аккредитациясы бар, туура айтып атасыз, бирок проба алганга инспекторский службанын аккредитациясын алыш керек. Ошол жумуштарды азыр жүргүзүп атабыз. Ошондой эле Шумкарбек мырза, сизге дагы жыйынтыктоочу кыскача сөз. Биздин менин түшүнүгүм боюнча чет элдик инвесторлор тартуу, инвестиция тартуу бул коомдун, айрыкча ушу жер жерлердеги элдин жашоо деңгээлин кийинки баскычка өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк да. Инвестициясыз эле жашасак болот. Буга чейин жашап келгенбиз, мал багып эле келгенбиз. Мындан арда бага берсе болот. Мисал катары Дубайды алайлы
ошол эле кара май менен башкалар менен болгону туура саясатты жасап, ошол саясатты туура колдонуп, жыйынтык катары өзүбүздүн өнүгүү жолун, жашоо шартыбызды оңдоп алсак болот да, ошого туура кабыл алыш керек ушуну. Рахмат сиздердин бардыгыңыздарга, биздин программага келип катышып бергениңиздерге. Мындан кийин жер байлыгы, эл байлыгы болуп, казынабызга пайдасы түшүп, ошол эле учурда жерибизге залакасын келтирбесе деген жыйынтык менен биз программабызды жыйынтайбыз. Саламатта калыңыздар.